Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. 9 май улуу жеңиштин 80 жылдыгын түз эфирде белгилеп жатабыз. Ошол эле учурда биз бүгүнкү эфирде алгач ошол кыргыз маданиятындагы тиешелүү жазуучулар, акын жазуучулар, ошондой эле журналисттер, киночулар, андан сырткары артисттер, кимдер согушка аттанган, чыгармачылыгы кандай өнүккөн, мына ушул туурасында кеп кылдык элек. Эми болсо азыр согуш учурунда тылда күжүрмөн эмгектенген, ошол эле учурда жоокерлерге өзгөчө дем күч берген инсандар дагы жок эмес. Бүгүн биз өзгөчө биз сыймыктанган инсанды конокко чакырдык. Тагыраагы айтканда Кыргыз Республикасынын баатыры, баарыбыз сыймыктанган Ак үйдө ынтымак ордодо портрети илинип турган инсан, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, көптөгөн жаштарга туура тарбия берүүдө өзүнүн кеп кеңешин айтып келе жаткан, жашоосун мамлекеттик кызматка арнаган ишмер Апас Жумагулов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Кош келипсиз. Рахмат. Арыбаңыз? Рахмат. Майрамыңыз менен? Рахмат. Мен бүгүн абдан улуу күндөрдүн бири. Мындан улуу жеңиш болбосо керек. Болсо дагы бул жеңиш эң бир ошол убактарда Советтер Союзунун, жалаң эле Советтер Союзунун бүт тегеректеги кошмо өлкөлөрдүн абдан маанилүү күнү болгон бул жеңиш. Атамекендик жеңиште Берлинден Жапондорго барып, андан мурун Финляндияны жеңип, чыгылып була элдин эң бир сыйлаган күндөрүнүн бири. Муну айтканым дагы кошумча кылып айтып коеюн. Ушуну айткым келди. Кече күнү Ала Тоо аянтында абдан чоң баягы үлпөт өткөрүлдү, майрам өткөрүлдү. Ошо майрамда Садыр Нуркожоевич өзүнүн докладында абдан көп, абдан жылуу, маанилүү, келечектүү сөздөрүн айтып алды. Ошондо угуп, ошол жерде болуп, абдан сүйүнүп, сыймыктанып отурдук. Коллегаларыбыз менен, отурган кишилер менен. Мен муну айтканымдын себеби, мен бул маселе жөнүндө согуштун, Атамекен согуштун маанисин Кыргызстанга, ошол өлкөгө, негизинен эле дүйнөгө кандай таасири бар маселелерди баягы айта бербейин. Кече абдан жакшы айтылды бул жөнүндө Садыр Нуркожоевич менен. Эң негизги айтарым, чынында эле бул согуш, бул 9 май күн дүйнөдөгү кишилерге жакшылыкты каалайм дегендерге, турмуштун эмгекти каалайм дегендерге, элге жакшылык кылам дегендерге бул өзүнүн абдан маанилүү күндөрдүн бири. Маанилүү чоң окуялардын бири. Ошондуктан мен муну айтканымдын себеби, бул маселе мен өзүмдүн башымдан да өттү. 9 май күнү 45-жылы апам таң асандан кыйналып, эртең менен таң асандан бир ооруканага барып, ал кезде өзүнчө иштеп жүргөн киши экен. Келип, чакырып кел, ошого бир көрүнөйүн деп мага тапшырма берип, мен таң асандан ошол кишиге бардым. Биз ошондо Аламүдүн сапкосунда, азыр эми ал Племенной завод болуп калбадыбы көп жылдардан бери. Анда сапкос эле деп койчубуз. Ошол сапкостун 2-бөлүмүндө жашачу элек. Ошол убактарда ошол сапкос абдан маанилүү сапкос эле. Ошондой болсо дагы сапкосто башка түргөн кишилер калган жок эле. Баары аскерге кеткен. Ошонун ичинде атам дагы 41-жылы согуш баягы жарыяланган күнү, согуш болду деген күнү эле аскерге алынган болчу. Ошондуктан бизге бүгүн абдан баягы
esте калган маселелердин бири. Чуркап барып, Карл Маркс деген чарба бар эле. Айыл чарбанын да ошо кыштактын да аты Карл Маркс эле. Ошого барып, ошо кишини знахар эле, орусча айтканда. Ошо кишини таап сүйлөшүп, абдан өтүнүчүбүз бар. Апам сурап атат, сизди келип кетсем, карап келип оюн айтсын деген максат менен десем, келем деди. Мен кайта чуркап кеттим. Эми биз 15-12 километр жер болуш керек. Суунун бою менен албакта Аламин суунун боюнда эч нерсе жок болчу. Бүгүнкүдөй дачалар же болбосо көпүрөлөр да жок болчу. Ошого карабай суу кечип келип, ошо Карл Маркста таап, ошо киши менен сүйлөшүп, анан ал кишинин убадасын алып, анан үйгө баратканда, үйгө жакындап калганда, кой таш жагынан дагы, Аламин совхоз жагында жолдо атчан ары бери эле чуркаган, ары бери эле баягы эметкен, кыймылдаган болгону дагы абдан жаштар дагы атчан жөө чуркап жүргөндөр көрсө, ошо күнү майрам деп жарыяланган күн экен. 9-май. Үйгө келсем, апам да отурган экен. Чыгылып, 9-майды мен ошо жылы, ошо күнү ушундай акыбалда тосуп алдык эле. Согуш убагы чынында эле баарыбыздын эле башыбызга түшкөн нерселер окуя болгон, иш болгон. Атам айтпадымбы, биринчи эле күнү аскерге кеткен. Андан мурун 39-40 жылдары Финляндия согушунда катышып, ошол жерде бир жылдай жүрүп, анан бошоп келип, айыл чарбада иштеп аткан убакта дагы Германиянын согушу башталып, ошого кеткен. Мен айтарым, үйүбүздө апамдан башка эжекем, апам ошо согуш жылдары өзгөчө 43-44-45 жылдары абдан катуу сыркы болуп, баса албай калган кишилер ошол убактарда. Анан иним бар эле, ал кичинекей. Мен ошондо 11 жашта элем. 11 жашта болсом дагы турмушту көрүп, эмгектин эмне экенин көрүп калган балдардан болсом керек. Себеби ошол убактарда совхоздо иштеген кишилерге 300 граммдан берчү. Иштебегендерге 100 граммдан берчү совхоз күнүнө. Апам иштеп жүргөн киши 300 грамм алат. Ошондуктан ал киши иштебей алгандыктан биз ошону ала албай калганбыз. Ошондой болсо дагы баягы турмушта ушундай жолугат экен да бир жакшы кишилер. Ошол жерде Мирнозов деген управляющий келип, ошо киши биздин акыбалды түшүнүп, анан апамды иштен чыгарбай, апамдын ордуна күнүгө келип, кароолчу болуп, түнү менен уй багып, ошол убактарда бир маал чөп менен камсыз кылып, ар бир үйдү тазалап, даяркалар келгенче ушуга күчөңөр жетеби деп сураганда, биз эжекем экөөбүз, эжекемдин аты Сулайка эле, Сулайка эжекем экөөбүз макул деп, ошондон ар бир күнү эжекем же болбосо мен жаңгыз, же болбосо экөөбүз тең ошол базада уй саан уй 250-260 уй саалчу эле ошо базада, ошону багып, түнү менен тазалап, эми баягы бугуна чейин бүт баарын чыгарып, шыгылып, саат 7:30-8-де үйгө кетчү элек. Мына ушундай акыбалды. Эми ал убактарда эмгектенген киши көчөдө калбайт экен да. Ошондой кыйынчылык болсо дагы, апам ооруп иштей албай калган учур болсо дагы, эжекем экөөбүз ошо үй чарбалык ишибизди колго алып,
Экинчиден совхоз кошумча 20-25 сотук жер берчү, жер мүмкүнчүлүгү болгондуктан ошо жерди айдап өзүбүз сээп түсүмүн алышыбыз керек эле да. Ошондуктан ушул убактарда ушу май ичинде ошону баягы аткарбасак, ошону эгип жүгөрү же болбосо картошка майда чайда эгип албасак, кышында күзүндө кыйын эле болуп калмак да. Ошонун жарымына кээде беде деп койчубуз, уюбуз бар эле, аны да багыш керек эле. Жайында тоо этегине аламын совхоздун шөкөлө деп коет. Ошо шөкөлөнүн тегери этегинде совхоздон тышкары, совхоздун колу жетпей турган жерлерди элге бөлүп берчү эле да, чаап алгыла деп. Ошону барып чаап, жыйнап, анан күзгө алып келип бир жылга малыбызга, кой уюбузга, анча мынча коюбузга жеткендей кылып даярдап алыш элек. Ошонун баары ушул 42 жылдан баштап согуш бүткөнгө чейин ушу биздин эжекем экөөбүздүн мойнубузда болду да. Күндүр түндүр ошону менен бирге окууну да мен таштаган жокмун. Эжекем да таштаган жок. 7 классты бүтүп шаарга иштеп кетти. Кийин атам келгенден кийин, атам келгенде бирге болдук. А мен болсо окуумду таштаган жокмун. Атам келгенде баягы кыйынчылыктар бар эле. Ноябрдын ушу 7-ноябрдын күнү таң асандан агыс аскерден келди. Ошондон баштап мен окуумду дагы баягы токтотпой барып окуп жүргөндөй болдум. Себеби муну айтканымдын себеби Кой Таш менен мектеп ошол эле 10 жылдык мектеп азыр. Ал убактарда 7 жылдык орто мектеп эле. Ошондуктан ошо ортобузда Аламүдүн менен Кой Таштын ортобузда чоң суу, Аламүдүн суусу бөлүнүп, ар жака батыш жагынан, чыгыш жагынан да бөлүнүп, чоң арык кылып алып кетишти. Бирөө Кант жака 5 күнгөй аркылуу, бир биягы бул Кедейбай, анан деги чоң Таш деген жер бар эле, Чокмаровдун айылы. Ошол айылга чейин биз жактан суу кетчү. Мына ошону кечип өтчүбүз. Көпүрө жок. Көпүрө болсо деги тегерменчинин янында көпүрө бар эле. Ага барыш эми кыйын эле да. Ага барып келиш 9 километрге чейин жетип кетчү. Түз барса ол 3 километрге жетпеген жер эле. Мына ошондой кыйынчылык менен согушту биз баягы башыбыздан, согуш убагындагы күндөрдү башыбыздан өткөрө алдык. Ооба агай, сиздин балалык чагыңыз согуштун оор учурларына туш келип, турмуштун түйшүгүн тартып чоңойдуңуз. Анан окууңузда калтырбаптырсыз. Көпчүлүк учурда күнүңүздүн көбү талаада өтүптүр, жумуш менен алек болуптурсуздар, эмгек менен алек болуптурсуздар. Анан атаңыз согуштан кийин 5-6 айдан кийин келдиби? Атам 7-ноябрь күнү эртең менен Япониядын согушка катышып, аерден бошоп, 1,5 ай вагондорду күтүшүп, кайта үйгө кетишим. Анан 7-ноябрь күнү таң асандан келди, согуштан келди. Анан бул баягы сүйүнчүбүз койнубузга батпаган маселе болду. Ушуну абдан күткөн маселе болгон. Бүгүн эртең деп себеби кат келип турчу. А киши Германиянын согушун, Германияда согушту Берлинден бүтөт. Берлинден демобилизация болот. Жаштары келип калган 50-ге жакындап алган. Анан кийин бир күнү баарыбызды кайта тур деп, сторож болуп, вокзалга алып барып, вагонго салып, болгондо вагон, товарный вагонго салып, күн чыгыш жака айдайт. Москвага кетип баратабыз деп сүйүлүшүп,
Москвага кирбей эле, токтобой эле, ошо Москванын чети менен Волга жака, анан Волгага жеткенде түшүнө баштадык дейт. Каяка барып башка жака барып аткан. Барып Японияга согуштун Манчжурияда болгон. Манчжурияга барып, ал киши минер болчу да, түнү менен жол тазалайбыз дейт. Күндүз баягы даярдык көрөбүз. Ошентип бир жумадай ошолорду тактагандан кийин, иштери бүткөндөн кийин согуш башталат. Согуш 3-4 күн болот, билесиз, баарыбыз билебиз го. 3 күн болду. Ушундай түптүз жакшынакай болот, түптүз жер болот экен дейт. Бир баштыгы ата турган жер болбойт экен дейт. Же чоң таштар жок, же тоосу жок, же аңсаңдары жок. Түптүз киши ошондой болуп согуш башталат. Биз тараптан абдан күчтүү даярдангандыктан бат эле согуштан өткөзүшөт. Баягы тазаланган жеринен танкадан түшүп калышат экен баягы минерлор. Анан кийин согуш бүткөндөн кийин демобилизация болуп, мына согушту ал киши документально ушу Манчжуриядан бүтөт. Анан кийин 7 ноябрга үйгө жетип келет. Ал киши келгенден кийин мен баягы окуумду дагы эле уланттым. Мурун деле тыштаган жок элем, ошондой болсо дагы ал киши келгенден кийин 5-6, 7 классты бүтүп, андан кийин Бишкекке номер 5 мектепке келип окуп калдым. Агай, сиздин учуруңуз, сиз жаш мезгилиңизде ошол же болбосо иштеп жүргөн учуруңуздабы буга чейин да 9 май майрамы кандай белгиленчү, азыр кандай белгиленип жатат? Жаштар 9 май майрамын азыркы жаштар жакшы билеби же маалыматы жок болуп атабы? Бул абдан маанилүү суроо. Чыны биздин курактагы кишилер бул майрамды баягы эң бир ыйык күндөр деп эсептейт. Кайсымак болбосун. Ошол убактарда өзгөчө, кийинки жылдардагы ошондой эле. Акыркы күндөргө чейин десем да болот. Мен өзүмдү айтайын. Өзүм курдаштарымды айтайын, ушундай болот. Эми чынында баягы политикада болуп атты, башка иштерде болуп атты. Жылдар деген жыл болот экен, өтпөй койбойт экен, өзгөрүүлөр болуп атты. Ошондуктан жаштарга, менин оюмча, бүгүнкү жаштарга бул маселе, бул согуш, ушул согуштун мааниси кандай болуп жеңгенибиз, эми Советтер Союзунун ошол убактарда бир кишиси калбаса керек го, буга катышпаган. Кыргызстандан билесиз канча кечээ айтышпадыбы, 400 же 400 миңдей кишилер катышкан. Биринчиден, экинчиден үйдө калгандар күндүр түндүр иштеп, 10 саат иштеп заводдордо. Ошол убактарда Россиядан, Украинадан, башка тараптардан машиностроительный заводдор ошол жерге келип, ошол эле завод Ленина, ошол эле прибор, ошол эле бүт машина строительный комплекс ошол убактарда келип, республикабыздын өнөр жайы башка деңгээлге өтүп калган болот. Эгерде мурун негизинен аграрный республика болсок, ошол жылдардан баштап республика аграрный, промышленный республика болуп, чынын айтканда сыймыктанчу. Себеби ошол келген заводдорду иштетип, ошолорду өздөштүрүп, ошолорду жаңы деңгээлге чыгарып согуш бүткөндөн кийин, көп жылдардан кийин чыгылып, бул экономикага таасири тийгизди. Ошондой болсо дагы согуш убагында ар бир киши колунан келгенин, эмгегин ушу согушка арначуда. Канчалык ошол убактарда эгин-тегин кетип атты,
Kança республика bir jыл болгон эмес, план аткарбай койгон. Ошол согуш убагында дагы, согуштан кийин дагы өзгөчө биз билген, биз убактарда дагы чейин ушундай максат болгон. Эт болобу, сүт болобу, башка мүмкүнчүлүктөр болобу, колубуздан келгендин баары согушка деп арналчу, чынын айтыш керек. Эми ар бир үйдүн өзүнүн эмгек баягы хоросу же болбосо майда чайдасы болбой койгон жок. Өзүн өзү бакканга аракет кылган. Ошондой болсо дагы бүт күчүбүздү согуш дечү. Мен муну айтканымдын себеби эми 8, 9, 11 жаш деп атпаймынбы? Согуш бүткөндө 11 жашта экенмин. Ошол жылдары канча болсо дагы бүт өмүрүбүздү согуштун таасирин тийбей койгон жок. Согуштун таасири тийди. Эмне үчүн айтайын? 8-9 жаш бала мен канчалык кыйынчылык болсо дагы, ызык болсо дагы, курсагың ток болбосо дагы кетмен менен жерибиз отоп, тигип, күрөктөп, кетмен менен чаап, арыктарын даярдап, сууга даярдап, шыгылып кышка даярдап, кышка өзүбүз баккандай болушубуз керек эле. Өзү жалаң эле өзүбүз эмес, малыбызды да карашыбыз керек эле. Ошондуктан ошол убактардагы биздин эмгегибиз ушул убакка чейин ойдон кетпейт. Ошол эмгек мени чынында киши кылган ошол эмгек болгон. Мен дайыма айткым келет. Мени ким эмне кылды дегенде мен айтчу элем, айтамын, мени эмгек киши кылды деп. Эмгектенген киши баягы жолдо калбайт. Ошондуктан андан тышкары ошол убактарда эгерде баш көтөргөн кишилер болсо, анда башкача болот экен. Биз экөөбүз апамды, анан дагы карындашыбыз бар эле, аны сыгынып балдар баарыбыз баягы эл катары болдук да, чынында эл катары болдук. Сиздин балалык чагыңыздын ошол согуш учуруна туш келгени сиздин мамлекеттик кызматкер болгон учурда колхоз, совхоздорду, фабрикаларды, курулуштарды кыдырып тынбай эмгектенгениңиз дагы ошол сиздин балалык чагыңыздагы оор кыш, азаптуу күндөр, эмгекчилдикке болгон тарбия, ошолордун баары келип сиздин мамлекеттик кызматкер болгондо дагы жөн эле катардагы эле кызматкер болбой, агайсыз берилип иштеп, ал жакта дагы талаада иштегендей эле күн түн иштеп, анан жөн эле иштеп койбой, мисалы сиз курулуш тармагын текшерген барсаңыз дагы ошол жактан сөзсүз мүчүлүштүктөрдү таап чыгып, каталарын айтып, анан мамлекеттик кызматкер кандай болуш керек, кантип иштеш керек, мына ушунун баарын мамлекеттик кызматкер болгонуңузда дагы баягы иш жүзүнө практикаңызда колдондуңуз да. Эми бул мен айта турган сөздү өзүңүз айттыңыз абдан. Бул абдан туура. Ошол убактагы учур 45-жылы атам аскерден келгенге чейинки, аскерден келгенден кийин эле үй баягы иштери баарын баягы чоңойгон сайын мойнубузга алган кишилердин бирибиз. Ошондуктан ошол убактагы эмгек, ошол убактагы кыйынчылык, ошол убактагы эгерде мен бүгүн ушуну жасабасам эртең кыйын болот деген маселе, эртең эмне болот, апам эмне болот, үйүбүз эмне болот, үй жарыбыз эмне болот, чарба эмне болот деген маселелер дайыма чынында ойдо болгон. Эми мен айтарым, кандай таасирин тийгизди? Каерге барбасам дагы, кайсы иште болбосом дагы, ошол убактагы эмгектенген эмгектин баягы элеси дайыма өзүм менен десем болот да. Ошондуктан кайсы ким менен сүйлөшпөсөм болот. Курулушчу болобу, саантчы болобу, айыл чарбада иштеген башка чарбадагы башка өндүрүштөрдөгү адистер болобу, рабочулар болобу, колхозчулар, совхоздогу рабочулар болобу, ошолор менен сүйлөшкөндө ошолордун ишин билген киши катары мен
ошолорду түшүнгөн кишиге эми баарын эле билип жиберген жокпуз да. Баарын албетте туура болбойт, баарын билип алгам деген сөз мактанганчы болуп калам. Мактанчы болуп калам. Андай эмес. Ошондой болсо дагы ошол убактагы эмгектин жолу, эмгектин баягы жыйынтыктары болуп аткан. Эл менен сүйлөшкөндө дайыма көл астыңда болот, көз астыңда болот. Кыйынчылыктар, каерде эмне, кандай кылса жакшы болор эле, кандай кылса башка деңгээлде болор эле, кандай кылыш керек күндүр түндүр иштеш үчүн. Эми күндүр түндүр кийин акырындап калыбына келе баштады. Ошондой болсо дагы эмгектен киши кайсы убак болбосун эмгекти баягы эң бир чоң максаттардын бири деп эсептейт. Ошондуктан эгерде ошондой болсок, эгерде биз жаштарга ушу эмгектин эмне экенин, маанисин, эмгек кайсы тармак болбосун айтып отурбайбы? Айыл чарбасында болобу, завод фабрикаларда, кийим тиккен киши болобу, өтүкчү болобу, ким болсо дагы ушунун маанисин билип түшүнүп, күндүр түндүр баягы бош жүрбөй, эми бош жүрө турган убактарда болот дечи, башка иштерде эле болбойт, болот дегендей. Ошондой болсо дагы бүт мүмкүнчүлүктөрдү ишке жумшасак, элибизде, жерибизде, ушу жаштарда келечек жакшы болот деп ойлойм. Агай, негизи мамлекеттик кызматкер деген кандай болуш керек? Анткени сиз жашооңузду мамлекеттик кызматка арнадыңыз да. Мамлекеттик кызмат баягы бир сөз менен айтыш кыйын. Мамлекетте кызматчы болуш үчүн, өзгөчө жетекчи болуш үчүн ошол ишти өзү билиши керек. Баратканда даярданыш керек, эл менен сүйлөшөрдүн астында. Эгерде мен бир колхозго же совхозго, заводко баратсам, ошол заводдун ишин бара электе эле жакшылап түшүнүп алышым керек. Эмнеси бар экен, эмнеси жок экен, кандай жеңил жеткендиктерге ээ болушкан экен, кандай кемчиликтери бар экен, баягы келечеги кандай экен, ошо келечегине умтулуп атышабы же болбосо унчукпай эле жүрүп атышабы. Мына ушулардын баарын тактап, колго чөнтөккө салып алып, анан барып сүйлөшүш керек жетекчилер менен. Анан барып сүйлөшүш керек ошол эле иштеп отурган баягы кийим тиккен киши болобу, курулушчу болобу, ким болсо дагы ошонун тили менен сүйлөшүш керек да. Ошондо ал киши дагы ыраазы болот. Туура эле айтты дегенсип. Же болбосо, туура эмес, бул өзүнүн аттын башын айтып атат деп ичинде калат да. Мына ушундан алыс болуш керек. Мен муну кыскача айткарым, жетекчи деген абдан кылдаттуу иштеши керек. Иштеп аткан кишинин эмгегин баягы сыйлаган киши болуш керек. Кемчилиги болбосун, жакшысы болбосун, эмнеси болсун билгендей болуш керек. Ошо билип туруп, ошо киши менен сүйлөшсө, ошондо ошо киши менен тил табат. Ошо киши да түшүнөт. Таңгер туура эле айтты. Ушуну жасасам болмок эле, болмок деп өзү айтпаса дагы ичинде калат. Эртеси күнү ошону колдонот. Ошондуктан мен эң кыскача айтканда жетекчилер абдан билимдүү, абдан эң бийик деңгээлдеги кишилер менен иштешти түшүнгөн, билген киши болуш керек да. Агай, анан сизге эң акыркы суроомду берейин. Сиз менен сүйлөшкөндө иш сапардан келдим деп калдыңыз. Азыр эмне менен алек болуп жатасыз? Мен ишим азыр абдан көп. Бир мүнөт убактым жок. Кээде сүйлөшөлү антелиментел деп чакыргандар бар, жакпа жака. Кээ бир жерлерге барбай койбойсуң, барасың. Куран окутуп атса барбай койбойсуң. Же болбосо уяттуу киши болсо чакырып калса барасың.
Вот. Ошондон калган убактын баары иште. Биринчиден буга чейин үйдүн тегерегин карабай баягы көз салууга да убакыт болчу эмес. Азыр кетмен дагы колумда, күрөк да колумда, чалгы да колумда. Ошо мүмкүнчүлүк болсо ошолорду баарын оңдоп, тазалап антип коем. Бул негизги ал эмес. Негизги өткөн кеткендердин ойлор бар да, болбой калган иштер бар да. Ошону эмне кылыш керек? Республика кантип мындан ары өсө алат деген ойду эч качан баштан өзүмдөн жүрөгүмдөн чыгарбайм. Жакшысы болсо абдан сүйүнөм. Азыр чынын эле айтайын, Садыр Нуралиев күндүр түндүр иштеп атат. Ошону менен бирге жанында жүргөн Ташиев ал да ошо калышпай иштеп атышат. Бири менен баягы бир кишидей иштеп атышат. Ушуну көрүп сүйүнбөй койбойсуң. Абдан катуу иштеп атат деген сөз бул эртеңки келечегибиз деген сөз да. Мен айтарым, ар бир тармактарда чечилбеген маселелер эми көп маселелер чечилип атат, жакшылыктар болуп атат, жаңы заводдор салынып, цехтер салынып атат. Бирок ушу менен бирге жаңы инвестициялар менен, жаңы завод фабрикалар менен, жаңы ишканалар болот, эмне болсо ушулар менен барабар баягы былтыр мурдагы жылы 30-50 жыл мурун салынган заводдор бар. Мына ошолордун техникасын караш керек. Ошолордун деңгээлин караш керек. Кечеги күн бүгүнкү күнгө татыктуу болбойт. Бүгүн эртең башкача болуш керек. Ошондуктан ошолорду модернизация кылыш керек. Инвестицияны ошого да жумшаш керек. Ага дагы ишин табышып, жолун табыш керек дагы. Ар бир завод, ар бир фабрика, ар бир мекеме эртеңки деңгээлдегидей болуп көз салып, ошого баягы чара көрүп, ушундай деңгээлге эртең жете алсак, ошондо республика өсөт. Себеби кээ бир заводдор бир 30 жыл ошо бойдон эле иштеп атат. Эртең кемне болот? Агай, рахмат сизге. Атайын убактыңызды бөлүп, биздин эфирге келип бергендигиңизге. Биз ушул келечек муун жаштар, сиздей жашоосун мамлекеттик кызматка арнаган, анан жада калса сиз сыяктуу болуп ушул эмгекчил болууга тарбиялансак экен, сизден үлгү алсак экен, сиздин кеп кеңешиңизди угуп калсак экен деп атайын сизди чакырдык. Анткени ошол сиздин балалык чагыңыз оор учурларга туш келип согуш учурунда тынбай эмгектендиңиз. Ошол сиздин окуяңыз аркылуу биз жаштар дагы бир өзүбүзгө кайсыл бир нерсени сиңирип алсак экен. Үйдө кээ бир учурда жумуш жасагысы келбей жалкоолонуп жаткандар сиздин сөзүңүздү угуп ордунан турса экен. 8-9 жашында эле кечке талаада эмгектенген экен. Мен эмне үчүн жатам деген бир жок дегенде бир сезимдерин ойготсо экен деген тилегибиз менен атайын сизди конокко чакырдык агай. Анан сиз жаш мезгилиңизде кандай шайдоот болсоңуз азыр дагы мына ошондой колуңуздан кетмен күрөгүңүз түшпөй дагы деле баягы эмгекчил болуп келатканыңызды билебиз. Ошондуктан дагы биз дагы сиздей эмгекчил болсок экен деп сизди чакырдык. Бүгүнкү майрамыңыз кут болсун, ден соолуктуу болуңуз агай, көп жашаңыз. Биз сыяктуу жаштарга дагы нечен жолу кеп кеңешиңизди айтып туура тарбия берүүдө өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Биз сиз менен сыймыктанабыз, сизден маек алгандыгыбызга сөзсүз сыймыктанабыз. Анткени кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгүн түптөөдө өз салымын кошкон инсан менен түз эфирде сиз менен чогуу отургандыгыма мен чексиз кубанычтамын агай. Каалоо тилек айтып коюңуз теле көрүүчүлөргө кыска нуска кылып. Менин каалоом элибизде биринчи ирет биримдик болсун, тынчтык болсун, күйүмдүк болсун. Элибизде жетекчилерди көбүрөөк боорукерлик болсун. Жалаң эле элибизде ар бирөөбүздө ошондой болсун. Каерде болсун, эмне болсун, кандай чоң деңгээлби, кичинекей деңгээлби, мен элдин кишисимин, элге иштегим келет деп бүт мүмкүнчүлүгүбүздү ошого жумшашыбыз керек. Элибизде тынчтык болсо, биримдик болсо, элибизде тырышчаак болсо, биз эмне үчүн башка өлкөлөрдөн артта калып баратабыз? Же болбосо артта калып калдыкпы? Жок, артта кала элекпиз.
калбайбыз. Ушул максатты коюш керек. Эч качан мен да оюмда жок, артта калдык деген жок, артка калган жокпуз. Эл менен эле баягы башка өлкөлөр менен эле бирдикте болбосо дагы ошолордой эле иштеп атабыз. Иштер көп жакшылыктар бар. Келечек билип көрүнүп турат. Мына ушуларды ишке ашкандай болушубуз керек. Аштырышыбыз керек. Ишке аштырышыбыз керек. Ошого бүт күчүбүздү жумшашыбыз керек. Жаш болобу, кары болобу, кайсы тармак болбосун, курулуш болобу, айыл чарба болобу, билимдеби, илимдеби, окуу жайларда болобу. Өзгөчө окуу жайларын баягы школдордон баштап бийик деңгээлдеги окуу жайларга чейин, университет, институттарга чейин ошолордун деңгээлин көтөрүшү керек. Ошолардын баары эртеңки күн менен иштеши керек. Эртеңки күн кандай болот? Ошону ойлошубуз керек. Ойлоп туруп, жалаң эле ойлобой, ишке баягы жолун айтышыбыз керек. Жолун табышыбыз керек. Жолу бар. Ошондуктан элибизге менин каалоорум бакыт таалай болсун. Ар бир үйдө ынтымак болсун. Ар бир үйдө жетишкендик болсун. Ар бир үйдө ойлогон ойго жеткендей бололу. Элибизде биримдик болсо ушундай деңгээлге сөзсүз жетебиз. Рахмат силерге. Сизге рахмат агай, ыраазыбыз сизге. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн 9-май улуу жеңиштин майрамын мына ушундай түз эфирде белгилеп жатабыз. 1941-жылы согушка Кыргызстандан жалпы 400 миңдей жоокер аттанса, 90 миңден ашыгы баатырларча согуш талаасында курман болгон. Бүгүн болсо тилекке каршы саналуу гана ардагерлерибиз калды. Болгону 32 ардагерибиз бүгүнкү күндө жашоо кечирип жатат. Бир чети ушунчалык көзүңө жаш келет, болгону 32 гана ардагерибиз калды деп. Анан дагы Садыр Жапаровдун демилгеси менен мына ошол 32 ардагерге бир жолу берилүүчү 100 миң сомдон сыйлык берилди. Биз бул сыйлыкка дагы сөзсүз кубанып сүйүндүк. Андан сырткары социалдык коргоо министрлиги тарабынан дагы атайын жөлөк пул берилип жатат. Бул дагы биздин ар бир көрүүчүбүз кубанып сүйүнөт болуш керек. Негизи бир дагы жашообузда кыйынчылык болбосун, согуш болбосун, дайыма тынчтык болсун. Согуш катаал, согуш апаат, адам жаны суудай агат. Эч качан кандуу согуш болбосун, тынчтык туусу түбөлүк орносун. Ар бир үйдө дайыма тынчтык болсун. Биз болсо коштошобуз.